Андан кейін мына өткенде біз ушул жерде ТЭЦ талкууладык да. Ошондо жана ТЭЦтин ремонту бүткөндө ушул Ала Тоодон маалымат каражаттардан бергенде ТЭЦ толугу менен жаңыланды депчи. Ошондо бардыгыбыз Кыргызстандын эли, ошолордун ичинде депутаттар да ишенип калган экенбиз да биз. Чындыгында эле ушул жаңы ТЭЦ курулду депчи. Ушундай көрсөтүүлөрдү карасак, абайласак да. Себеби дегенде ал жерде көрсөткөн ошол ар бир болтуга чейин жаңыланган деп туруп көрсөткөн да. Зиядин Исламович, ага сиздер эле эмес, биз дагы ишенип, бүт өлкө баарыбыз ишенгенбиз да. Аны барып бүт баары ачып атса, расмий ачып көрсөтүп, мынакей деп бүт баарын бизге презентация кылып атсам, биз ошентип чыгарганбыз да. А кийин талкуу болгондо аны деле биз толугу менен бердик. Кандай берилсе ошондой бердик. Жок, эми көрсө ал жерде 30 эле пайыз жеринде болгон экен да, туурабы? Калган туруп турду. Ошону аркы жагынан тартып койсо болмок да. Могу иштеп атат, могу эскилери. Жаңысы болгон бул эле депчи. Келип туруп жаңылыны тартканда ушул ар бир болтуна чейин жаңыланды деп маалымат бере бергенсиңер да. Андан кийин мына патриоттулук боюнча бир передача барбы мына? Кыргыз элинин мына кылган эрдиктери жөнүндө бир передача чыгарбайсыңар ушул боюнча? Зиядин Исламович, жанагы эгерде сиз аскерлерди айтып аткан болсоңуз, аскерлер жөнүндө атайын көрсөтүүбүз бар. Жылда жума сайын болуп турат. Бул жана бизде азыркы аскерлердин арасында ошолердин эрдик кылып аткандары иштери боюнча. Ал эми жалпы башка эрдик кылып аткан адамдар боюнча алар чыга калганда эле биз дароо аны даңазалап көрсөтүп атабыз. 10 секунд. Ушул эрдик боюнча аскер эле эмес бул. Ушул Кыргызстандагы кыргыз эр жигиттери, кыргыз атуулдары ушул эрдик көрсөткөндөрүнү бир чагылдырсаңар дейм да, ушундай бир передача түзүпчү. Себеби дегенде бул патриоттулукка, ушул жакшы идеологияга, ушул жакшы бир багыт береби деген жаштар. Рахмат, Зиядин Исламович. Биз сөз түрдө эске алабыз, чалдырганга аракет кылабыз. Дагы көп өткөнгө.